Марс мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Жакында эле уктук, ошо сиз Ордо диалог платформасы аталышындагы коомдук фондду түзүп, уюштуруп, аны жетектеп жаткан экенсиз. Анан сизге түрткү болгон жагдай, өбөлгө эмне болду? Ушундан баштайлычы. Рахмат, биринчиден чакырганыңызга. Бүгүнкү күндө акыркы учурдагы дүйнөдөгү жалпы эле анын ичинде коомдогу кадимкидей өзгөрүүлөр байкалып жатат. Бул эми пандемияга чейин деле болчу, пандемиядан кийин деле катуу бир өзгөрүүлөр бар. Ар тараптуу деп айтайлы, руханий дагы жактан болуп атат. Ошол учурда инсандар кайсы бир деңгээлде бир деградация болуп баратабыз. Анан мына ошол жагдайларды карап отуруп, өзүмдүн гана тармакта кете берсем болмок. Бирок бул тармак өзүбүздүн ичибизде гана баягы бир тараптуу кетип эле адам баласы бүгүн көп тараптуу, ар тармактуу жетиштирип өзүн тарбиялаш керек болуп жатат. Мен дагы өзүмдү ушул ар тараптуулукка дагы талапкер катарында көрдүм дагы. Анан ушул фонд ачуу ою кеңешип, өзүмдүн саналаш инсандар менен эмне рейстер деп. Анан бул бир диний фонд эмес, кайсы бир деңгээлде бул бир коомдук бир фонд. Коомго мындай багыт ала тургандай, өзүбүздүн атында тап тургандай Ордо. Максат мындай бүгүн тынчыбаган дүйнөдө ар кандай келишпестиктер, согуш жана башка табигый апат, кырсыктар, адамдардын жан дүйнөсүнүн жардылыгынан улам болуп жаткан пикир келишпестиктери, бөлүнүп жарылуулардын аркасынан биз дагы деле болуп бир туңгуюкка барып калбайлы деген маселе. Чыгаруу жолу барбы? Толтура жолдору бар бүгүнкү күндө. Анын үчүн адамдарга багыт берүү, адамдар менен бирге болуу, балким алардан сабак ала турган жактарыбыз бар инсандарга. Бирок мүмкүн болушунча бир диалог платформасын түзүү болду. Мисалы, маданият чөйрөсү менен, ошол эле билим берүү чөйрөсүнүн ортосунда, диний чөйрө менен калайык калктын ортосундагы бир карым-катнашты дагы жакшыртуу маселеси. Ошол эле бүгүнкү күндө жаштар, жаш муун менен улуу муундун ортосундагы кайсы бир ажырым бар. Мисалы, бүгүн үй бүлө проблемасы бар, бүгүнкү күндө көтөрө турган абдан көп проекттерибиз бар, абдан көп долбоорлор бар. Бул долбоорлорду мен ойлойм ошол фонд аркылуу, Ордо диалог платформасы коомдук фонд аркылуу жүзөгө ашырайлы деген бир максат болду. Башкача айтканда, бул фонд мындай бир диалог площадка, аянтчаны түзүп берип, каалоочулардын бардыгы ошол аянтчада пикирлерин билдирүүгө ачык экен да. Ооба. Мисалы үчүн бул аянтча түзүп берүү, бир адамды олтуруп жөн уга билүү. Мен диалог дегенде биздин Сабыр Иптар уулу агайыбыз раматылык айткан кеби бар болчу. Диалогту мен баарлашуу деп түшүнөм деп айткан экен да. Жеке өзүң менен өзүң баарлашуу, инсан менен баарлашуу, анан бул барып жогорку күч жараткан менен болгон баарлашууга алып барат деген абдан сонун бир анализи бар да. Мына ушул анализден улам эле айтып атабыз да, биз деле бүгүн баарлашуу азайып баратат. Мейли ата менен эненин балдардын ортосундагы болсун, мейли коло кошуна, мейли жакын инсандардын, мейли бир улуттун өкүлдөрү, анан башка улуттар менен, башка ишенимдер менен деле болгон бар. Ажырым абдан мындай болгондуктан бул балким байкалбай атат. Кээ бир инсандар өзүнүн зонасында, тар чөйрөсүндө жүрүп, анан бардыгы сонун экен, Гүлгүлистан деп коет экен деген мааниде келип атат. Бирок чындыгында биз бара жаткан багытыбызды жалпы адамзат бир анализ кыла турган болсок, бир четинен өнүгүү бар болгон болсо эле 21-кылымда ошол эле учурда руханий жактан бир мындай төмөн түшүү, же болбосо кайсы бир адамдык сапаттарды жоготуу жагы болуп жатпайбы? Ошондуктан муну дагы радикалдуулуктун, кылмыштуулуктун, деги эле билимсиздиктин, мындай айтканда, мындай кедей жарды жакырлыктын алдын алуунун негизги немеси коомдук кыймылдардын ушул фонд деп айта алабы, башка деп аталышы мүмкүн активдүү болгондугунда экен да. Мен ойлойм, Кыргызстан бул жагынан абдан жакшы бир жолдо деп ойлойм. Эгер мен жаңылбасам, сиз 2003-жылы өзүңүздүн демилгелүү досторуңуз менен бирге Адеп Башаты деп аталган фондду түзгөн элеңиз да. Учурунда бул фонддагы мындай республикада абдан жакшы жумуштарды жасаган фонд катары мындай таанымал эле. Адатта мындай коомдук фондду түзүп коюп, бирок ал мындай декларативдүү түрдө эле иштебей калат го. Бул фонд аты чыгып калган эле фонд эле. Анан азыр бул фондду өткөрүп берип коюп, бул фонд азыркы платформаны түзүп жатасызбы? Эмне себеп болду? Айырмачылыгын дагы тактай кетеличи. Рахмат. Ооба, 2003-жылы келген учурда мен өзү негизи теологиялык багыт меники. Бирок ошол учурда мен светтик дагы өзүбүздүн баягы диплом билим алдым. Бул жактан магистратурабызды
Ал учурларда балким ошол нерсе талап кылат эле менден. Ар бир инсандын өзүнүн жашоодо, мисалы сиз деле өзүңүздүн жашооңуздун жаштык кезиңизде, мына орто, андан кийинки азыркы учур деп бөлүнөт да. Баштапкы койгон максаттарыңыз өтө жогору болушу мүмкүн. Кийин барып жашоонун, турмуштун өзүнүн нугуна бараткан учурда баштапкы башталган жумушуңуз менен бүгүнгө чейин уланбашы мүмкүн. Адам баласы ар тармакта мүмкүн болушунча өзүн сынап көрүш керек. Мен дагы адеп башаты аркылуу чындыгында абдан көп тажрыйба алдым. Бирок ал фондду көп жылдар болду тапшырып, жаштар бар, бүгүнкү күндө өсүп келе жаткан, алар дагы кызмат кылсын, алар да элге өзүнүн жакшы кызматтарын сунсун деп максатта. Бирок албетте биз ал фонддогу жигиттерибиз менен дайыма карым катнашта, саламыбыз менен кеп кеңешибизди айтып жүрө беребиз. Бирок бүгүнкү күндө мен эгерде бир гана бирөңчөй эле өзүм мугалимдигим менен же болбосо дагы кайсы бир деңгээлде өзүмдүн гана расмий жумушум менен гана чектелип кала турган болсом, коомго пайдалуу инсан болуу, жашатуу үчүн жашоо деген бир принцип бар да, мисалы. Бул нерсеге кирүү абдан кыйын болуп кала турганын көрүп атам. Ошондуктан ар бир нерседе мамлекетибизге ачык болойлу. Мындай прозрачность деп айтат орусча айтканда, мындай тунук болсун ар бир кылып аткан ишибиз. Кылып аткан нерседе саясий бир максатыбыз жок. Мында бир диний деле азыркы бир эмеде өтө эле бир баягында диний багытты да алып кеткен жокпуз. Биз коомдогу ар кандай катмардагы инсан менен баарлашканга, диалогко барганга даярбыз. Аларга мүмкүн болсо колдон келишинче площадка деп бир аянтча түзүп берип, анан биргеликте чоң иштерге себепкер болду. Мисалы, эмне үчүн биз кошуна мамлекеттер менен өтө жакын ынтымакта болбойлу? Саясат башка болушу мүмкүн, албетте ынтымактабыз, бирок биз деле коомдук инсандар катарында кыргыз-казак достугу, тажик-кыргыз достугу, өзбек-кыргыз достугу, Кыргызстандын ичинде абдан көп ондогон мындай улуттар бар. Ошол улуттардын арасында эмне үчүн биз ынтымакка чакырып, бир мамлекетке болгон сүйүүсүн аларга себепкер болбойлу деген, албетте биз ичимде мындай көйгөй катарында дайыма жүрчү. Анан мындай уруш талассыз ынтымакта болгон дүйнөнү каалап атам, чын айтайын. Эч бөлүнүп жарылбаган, бул ушул экен, түкүнчө бул момунча экен деп бөлүп жарганга уксутабыз го биз баягы. Ким экен десе, бул ушул партиядан экен, же бул ушул жамааттан экен, же бул мындай экен деген нерсе болбосун үчүн деп орток бир эмеде дагы да платформа түзүп келгиле, ачык баарынын иштешейин деген маселе болду. Негизи сизди өзүңүздү мындай теолог катары, диний ишмер катары, алым катары коомчулук абдан жакшы билет да. Анан эми адеп башаты дагы ошол багыттагы уюм болчу, Анан азыр биздин коомчулукка дагы ушул жагдайды тактап кетели. Өзүңүз да бул багытта учкай белгилеп өттүңүз. Ордо диалог платформасы диний багытты гана көздөбөйбү деген собол жаралышы мүмкүн да? Жок, андай нерсе жок. Диний багытты гана көздөбөйт. Бул жерде биз фокусту бир канча багытка алдык. Мисалы үчүн биринчи багытыбыз бул бүгүнкү күндөгү илимдүү, билимдүү муунга бир салым кошуу маселеси. Ар кандай курстарды уюштурабыз, алардын билим берүүгө болгон салымыбыз. Балким биз бир кайсы бир деңгээлде бир жактан ошо билим берүүнүн өнүгүүсүнө бир мүмкүнчүлүктөр тартып келебиз. Мисалы мен бир эле финансылык эмес, кайсы бир деңгээлде илимий дагы мисалы потенциалы болгон инсандарды алып тартып келип, ар кандай китептерди чыгарган инсандар менен иштешебиз, кызматташабыз. Айтор билим берүү тармагында мектеп окуучулары, студенттер жана башка ушул тармактарда мүмкүн болушунча активдүү болуу, мисалы билим берүүдө. Экинчиси, тарыхый мурастарыбызды кайра мындай сактап калуу деп айтайын. Анын ичинде маданият кирет, маданият кызматкерлери менен тыгыз иштешүү. Мында сиздер менен мисалы үчүн ошондо элдин мындайча кайсы бир деңгээлде журналистика жаатында иштеп аткан, кабарларды берип жаткан инсандар менен дагы кызматташуу бир эмебиз бар. Анан ошонун жанында дагы руханият деп айтабыз. Руханий бир бул бир эле диний эмес, бул деген ар бир инсандын жан дүйнөсүндө өзүнүн бир руханий бир дүйнөсү бар. Ошол дүйнөсүн урматтай сыйлай билүү, алар менен тил табыша билүү маселесин коюп атабыз. Анан акыркысы интеллектуалдык деңгээлди жогорулатуу. Калктын, элибиздин, журтубуздун бул өтө маанилүү. Ошон үчүн ушул жаатта иштешебиз. Айтыңызчы, негизи эми фонддо жасала турган жумуштар, багыттар аябаганда эбегейсиз чоң болуп атат, бирок аны аткарыш үчүн каржы маселеси дагы өзгөчө маанилүү да. Анан бул негизи фонд ачса, аны кимдер каршылайт экен, донорлор келет бекен деп, анын үстүнө азыр өлкөдө мыйзамдык база дагы ушул багытта мындай катуулап бара жатат да. Ким каржылайт, башында ким турат деген собол.
Ошол адеп башатын ачканда деле ушул эле суроо көп турган. Ар кимден булар тияктан алат экен, Түркиядан алат экен, Америкадан экен деген абдан сөздөр келген. Бирок андай болбой чыкты. Биз дайыма канчалык деңгээлде өзүбүздүн жергиликтүү халкыбыздын ичинде, катмардын ичинде мындай социалдык проекттерге, мамлекеттин мамлекеттүүлүгүнө салым кошом деп аткан патриот ага эже бир туугандар абдан көп. Жөн гана алар менен тил табыша билүү. Мына ошон үчүн адеп башатын ошол нерсе жөнгө салынды, жолго салынды. Ал өзүнүн демөөрчүлөрү бар, жергиликтүү бардыгы. Ошондой эле мен бүгүн ишенип турам. Биздин деле могул диалог платформабыз болгон Ордо коомдук фондубуздун дагы ишмердүүлүгүн колдойм деп аткан ага эже бир туугандарыбыз жергиликтүү чыгат деген үмүттө, ишенимде бекем буюрса, Алла таалам кааласа. Экинчиси, бул дагы мамлекеттин дагы ар кандай гранттар менен, эл аралык макул ар кандай гранттар менен иштешкенге даярбыз деген маселебиз турат. Ошондуктан финансылык нерсени мен биринчи орунга койбойм. Мүмкүн болушунча биз бул нерсени биринчи өзүбүздүн долбоорлорду алдыга коебуз. Анан аны ишке ашыруу үчүн аракет кылсак эле, буюрса чыга тургандыгына ишенем. Эң сонун азыркы убактагы билимди бере турган болсок, биз азыр мисалы мындан өзүңүз да бул жаатта белгилеп өттүңүз, 10-15 жылга артта калабыз деп мындай эксперттер чөйрөсү белгилеп келе жатат. Анткени азыр мындай ааламдашуу дүйнөлүк процессте турабыз да, дүйнө тарып баратат. Анан бул багытта фонд эмне иш аткарат? Мындай так бир аныктамасы барбы? Бул багытта биз азыр жаңы эле ачылдык да, мисалы үчүн жаңы ачылып, атайын өзүбүздүн башкаруу кеңешибиз, көзөмөл кеңешибиз кеңеше турган ар тармактын өзүнүн инсандары менен салым кошкон. Ошол билим берүү жаатында дагы мүмкүн болушунча билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселеси турат. Андан кийин мугалимдерди мисалы үчүн мүмкүн болушунча колдоо, окуучуларыбызга адеп ахлактык ошол эле учурда илим жагынан дагы алардын деңгээлин жогорулатуу ар кандай курстарды уюштуруп берүү мисалы. Анан бүгүнкү күндө канткенде жакшыртабыз. Мисалы үчүн жакын эле кошуна өлкөлөрүбүздүн кээ бирки абдан сонун мамлекеттик деңгээлде чоң сонун долбоорлор бар. Ошол долбоордун алкагында, негизинде, натыйжасында бүгүн мына 15-20 жылдын ичинде абдан чоң баягындай алдыга кетүү, прорыв көрүнүп отурат да, кадр маселесинде, мейли ар тармактын. Ошондуктан бул билим берүүгө байланышкан маселе. Убагында бир эле мамлекетти күтүп отурбай, мамлекетке кантип жардам беребиз? Анткенде биз ошол долбоорлоруна биз салым кошо алабыз. Кадр бар. Аны ортодо биз сүйлөшүп беребиз, мисалы үчүн дейли. Же болбосо эл аралык деңгээлде абдан мыкты бир ошол билим берүү жаатында билген адис бар. Аны алып келип Кыргызстанга пайдалуу кылуунун жолдорун издөө маселеси дейли. Же болбосо окуучуларыбызды сырткы мамлекеттерде, чет мамлекет, Европа болобу, Америка болобу, мейли чыгыш, батыш өлкөлөр болобу, окутууга, тажрыйба алмашууна аралаштырып, мүмкүн болсо жардам берүү. Ошол аркылуу мен ойлойм, аз да болсо билим берүү жаатында бир аз кызматташабыз деген ниетибиз бар. Азыр мисалы мамлекет окуу процессин, мугалимдерди, китептерди баарын көзөмөлдөйт да. Бирок ошол эле учурда анын жыйынтыгына таптакыр кызыкпайт да. Ушул кенемтени алганда мисалы кантип толтурса болот деп ойлойсуз? Бул эми албетте өтө оор маселе болуп атат бүгүнкү күндө. Чындыгында ар кандай китептерибиз, класстардын же сабак предметтердин китептери чыгат мейли. Бирок аны сиз айткандай кайра бир фидбек көзөмөлдөп, анан натыйжа кандай алдык, чындап эле окуучуларга абдан пайдалуу жокпу, ата-энелердин бул жактагы пикири кандай. Ушул жаатта абдан эме кыла албай калтабыз да, мындай аягына чейин чыга албай калтабыз. Мен ойлойм, чыныгы аналитиктер керек болот. Бул жерде анализ кыла турган инсандардын бир анализине салыш керек болуп атат. Ошондуктан чыныгы адистерди таап, алар менен керек болсо олтуруп, иштешип, андан кийин эмне дейсиздер? Бүгүнкү күндө чындыгында ушул китептер билим берүү тармагында биздин балдарыбызга пайдасы канчалык деңгээлде? Анан бул жыйынтыкты албетте биздин тиешелүү ошол билим берүү министрлигине сунуштап, аларга айтып, анан артынан мүмкүн болушунча жыйынтык эмне болду деп туруу биздин милдет деп ойлойм. Ар бир коомдук жаран катарында фондубуздун деле негизги максаттарынан бирөөсү да ушул жаатта иштешебиз буюрса. Улуттук баалуулуктар бул өлкөнүн эгемендүүлүгү деп дайым айтышат да. Анан негизи соңку жылдары Кыргызстан ошо өзүнүн улуттук баалуулуктарын билбей баратат же жоготуп баратат деген сөздөр көп айтылып жатпайбы? Ушул жаатта алганда мисалы сактап калуунун жана аны мындай өнүктүрүүнүн жолдорун сиз эмнеден көрүп турасыз? Мен жакында эле
Америка Кошмо Штаттарына бардым. Атайын бул жерде билим берүү жаатында дагы атайын университет менен кызматташабыз деп, Түндүк Америка университети. Андан кийин Чикагодагы биздин кыргыз маданий борборуна дагы барып, биздин мекендештер менен баарлаштык, жолуктум. Ошолдо жолугуда биз ушул нерсени да байкадык. Бул Россияга да көп барам, Москва, башка шаарларга да барабыз. Грузияга чейин барып жүрөбүз. Эмнеге деген изилдеп атам. Бизде өзгөчө кыргызстандыктарыбыз, улут катарында айтып атам. Ар бир улутта ошол нерсени карманыш керек. Ассимиляция болуп бараткандайбыз барган жерлерде. Мисалы, азыркы биздин муун, балким барган муун андайга жол бербеши мүмкүн, өзүнүн тилин сактап калган болушу мүмкүн, каада салтын. Бирок андан кийинки төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өсүп аткан муун, андан кийинки муун, үчүнчү муун келген учурда кадимкидей тил жоготуп олтурат. Мисалы үчүн Америка барган учурда балким көпчүлүк биздин Кыргызстандагы мекендештерибиз муну билет болуш керек. Балдар, кичинекей балдардын тили англисче чат. Абдан кубанабыз, сонун нерсе, билсин тилди. Бирок өзүнүн улуттук тилин билбей аткан болсо, каада салтын билбей аткан болсо, ошондон жанагы community center деп маданий борборлордун ишмердүүлүгү абдан керек экендигин. Кыргызстандын ичиндечи, Кыргызстандын ичинде бул проблема бар кадимде. Ошондон биз бул ассимиляция болтуруу эмес, маселе кайсы бир улут, мамлекеттин, коомго барган болсо, анын тилин үйрөнсүн, алардын мыйзамын сактасын, бирок өзүнүн тилин, өзүнүн каада салтын, ошол эле учурда ал ишенимин бербөө шарты менен деген нерсени коюп атабыз. Мунун жолу көп алар менен барып, ар кандай форматта, мисалы үчүн жолугушууларды уюштуруп, маданият жолугушууларын, кыргыздын баалуу улуттарын даңазалай тургандай, мейли төкмө акындарыбыз болобу, чыгармачыл инсандар менен алардын китеп жарыштарын уюштуруу, аларга саякат уюштуруу, керек болсо жайындасы бул жактарда этно лагерлерди уюштуруп, алардын балдарына кайсы бир деңгээлде сенин мисалы үчүн ата бабаң момундай, улутуң момундай, кыргыз же болбосо өзбек же болбосо тиги деп шарттарын түзүп берүү менен мен ойлойм ушул жаатта абдан чоң бир пайда келтиребиз деген ойдобуз. Оор маселе бул бир эле Кыргызстанда эмес. Бул мисалы мындан Европага көчүп барган араб жана түрктөрдүн да баарлашкан учурда ушуну айтты. Биринчи муун, экинчи муун сактап калды бир аз дейт. Бирок кийинки муундар, үчүнчү муундан биз кадимкидей ассимиляция болуп кеткенин көрдүк, жоготтук дейт да көп менен. Анан бул улут катарында дагы аты эле бар, бирок тили жок, каада салты жок. Бул өтө коркунучтуу. Бул коркунучтуу нерсе. Бүгүнкү күндө абдан коркунучтуу нерсе. Ушул боюнча мисалы сизди мамлекеттин жасап аткан саясатын кызыктыргандай канааттандырабы, анда ынандырабы? Эми мыйзамда долбоорлор абдан сонун жазылып жатат. Аны балким көзөмөлдөө гана керек деп ойлойм. Бир аз аздык кылат, көзөмөлдөш керек. Анан көп уюштуруу керек бул жагынан. Эмнеге дегенде биз баягы элибиз абдан мыкты эл. Негизинен мындай караганда бир кыйынчылык башка түшсө, бир оорчулук келген болсо, бириге калган, бир муштундай болуп бириге калган манас атабыздын урпактарыбыз деп айтабыз, абдан сонун. Сөзсүз түрдө эле бир кичине башка кыйынчылык келгенде гана болуш керекпи? Жөнөкөй учурларда биз келечекке башка элдерге окшоп 10 жылдык, 50 жылдык пландарды коюп жашасак болбойбу деген суроо келип жатат. Дагы бир маселе, Марс мырза, сиз бул боюнча албетте мындай көп эле убакыт болушуңуз керек. Коомдо мындай арабизация процесси жүрүп жатат деген мындай ойлорду, пикирлерди абдан көбөйүүдө да. Анан буга карата сиздин позицияңыз кандай? Мен ушуну айтмакмын да, биз кээде коомдогу инсандын абалына жараша кандай болбосун, ушундай кабыл алуу маданиятына ээ боло албай жатабыз. Бул биздин балким бир кемчилигибиз болот деп окшойт. Ошол эле бир адам бар, өтө кыргызчылыкты бекем карманат. Аны да сындап жатып калабыз. Анан бир аз албетте баягы арабизация деп айтайынбы, туура сиз айткандай балким ошол динди карманып жаткан, жолугун салып жаткан, мисалы үчүн белгилүү бир ошол диний бир буйруктарды орундатам деп аткан мекендештерибизге болгон кээде түшүнбөөчүлүктөн улам, аны бир арабтардын каада салтын ээрчип атат деген бир эме, же болбосо Индия, Пакистандын эмесин ээрчип жатат деген бир мындай туура эмес түшүнүктөргө кирип жатабыз да. Негизинде эки жактан тең эле балким каталар бар. Эки жактан тең каталар бар. Орто балансты кармоо өтө маанилүү да.
Биз бул жерден эң негизгиси жүрөктүн маселеси. Арабизация маселеси жок деп ойлойм, андай бир саясат жок. Арабтар аны кызыктар деле эмес, мен билгенден. Мен билген араб дүйнөсү буга кызыктар деле эмес. Маселе бизде, өзүбүздө эле. Мисалы үчүн бир улут катарында, мен ошол бир туугандарыбызга да кайрылып айтат элем да. Улут катарында Алла Таалам хадисте айтып атат пайгамбарыбыз, Кудай Таалам сенин де сырткы келбетиңе, байлыгыңа карабайт деп атат. Сенин кылган ишиңе, амалыңа, андан жүрөгүңө карайт дейт. Ушул ойду улай эле сурагым келип атат. Мисалы, ислам динин практика жүзүндө мындай таанытуу, жайылтуу процессинде улуттук баалуулуктарды кантип айкалыштырса болот? Биздин мына Ханафи мазхабындабыз, Абу Ханифа деп, Ханафи мазхаб Кыргызстанда расмий мамлекет тарабынан кабыл алынган бир мазхаб. Жол Ханафи мазхабында деле биздин аалымдар ушундай айтат. Кайсы бир каада салт эгер диндин негиздерине карама каршы келбесе, идеологиялык ишеним жагынан, анда ал каада салт кабыл алынат дейт. Ошондуктан каада салт менен дин жуурулушуп кетет. Мисалы, биздин Орто Азия элибиз, ата бабаларыбыз илгертен бери эле өзүнүн чапанын кийип, чепкенин кийип, тебетейин кийип эле, кадимкидей калпагын кийип эле, бирок динин жашаган. Каада салтын унуткан эмес. Төр, жилик тартуу маселеси, мисалы үчүн ошол аксакалдарды сыйлоо, урматтоо маселеси, үй бүлө баалуулуктарындагы каада салтыбыздын эмеси, жөрөгөлөрү бул калгандыгы үчүн бизге өтүп келди. Эгерде бул нерсе таптакыр жок болгондо, баштан эле биздин ата бабаларыбыз аны жок кылмакта. Ошондуктан бүгүн күндө бул нерсе бир аз дагы унутуп бараткандай, кээ бирки акыркы муун, кийинки жаңы муун бул нерсени алыстап бараткандай. Ошондуктан биз айтып атканыбыз тарыхый мурастарыбызды жандандырайлы, кайра калыбына келтирели деп аткан максат да ошол. Келгенден бери калпакты мына 20 жыл болду баштан түшпөйт. Ага чейин деле студенттик кезде кийип жүргөн. Сизди калпаксыз элестетүү мүмкүн эмес болуп калбадыбы? Мисалы, фондубуз коомдук фонд дейбиз, диний эмес десек деле дайыма калпак менен жүрөм. Бул демек диний нерсенин белгиси эмес да, бул улуттук баалуулуктун белгиси. Демек бул бир гана кыргызчылыкка гана таандык, анан булар бир гана кыргызчылыкты үгүттөйт деген нерсе дагы эмес. Бул жерден биз бардык улуттар менен бирге болушубуз керек, ынтымакта болушубуз керек. Ар кандай конфессиялар менен дагы, ар кандай коомдогу ишенимдердеги инсандарды дагы адам катарында сыйлай билип, алар менен бириге турган, тил табыша турган жактарыбыз бар. Ошол жагынан мен оюмча адамдык сапатыбызды жоготпостон бийик кылып, эмне үчүн бизге келип бир гана батыш келип эле деп бир конфликт маселе чыкса, ошол ортого түшүш керек. Эмне үчүн биз өзүбүздөн өзүбүз чыгып, мисалы, койгула айнанайындар деп эки улутту бириктирип ынтымакка чакыра турган проекттерибиз болбосун деген максатым болду. Буюрса, мен ойлойм, Кудай Таалам жеңилдик берсе, мындай катабыз. Эң сонун. Мисалы, бүгүнкү күндө жана ислам интеллигенциясы деген түшүнүк дагы пайда болбодубу? Мисалы, мен көргүм келет, ислам интеллигенциясы бул көчөдө эмес, бул абдан билимдүү, илимдүү, тартиптүү интеллигенция өкүлдөрүн көргүм келет да. Анан ушул чөйрөнү биз кантип тарбияласак болот деген ойдосуз? Абдан көйгөйлүү бир маселени эме алдыңыз. Чындыгында ислам интеллигенциясы деги эле интеллектуалдык деңгээлди жогорулатуу, маданий ар кандай инсандардын маданий деңгээлин жогорулатуу. Ислам интеллигенциясы бул бир аз убакыт ала турган бир маселе. Бул бир айда, 2 айда болуп калбайт. Жылдар кетет. Буга атайын Биз баштадыкпы ошол? Биз баштап атабыз. Бирок дагы деле мындай аягына чейин жетпей атабыз. Толук. Эмнеге дегенде белгилүү бир балким экономикалык жагдайлар буга жол бербей жатат. Балким кээ бирки мыйзамдарыбыз, ошол эле диний чөйрө менен мамлекеттин ортосундагы карым катнаштагы кээ бирки мыйзамдарыбыз дагы толук ордуна түшө элек. Мисалы үчүн да дин мамлекеттен ажыраган дейбиз. Өзүнүн бир белгилүү пайдасына келген учурда түртүп салабыз, кайра бир эме кылганда кайра тартабыз. Диний чөйрөдө эле кой мамлекет алыс, бизден алыс экен, биз жөн гана көзөмөлдөйт экен деген эме кирип алганда, бирок негизи эгерде мамлекет ошол коом канчалык пайызда ошол мусулмандардан түзүлүп аткан болсо, интеллектуал деңгээлин жогорулашын каалаган болсо, анда бүгүнкүдөн ага жардамчы болгонго аракет кылыш керек деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул жерде академиялар курулуш керек, академиялык деңгээлдеги инсандар чыгыш керек. Ар кандай жаатта бир гана биринчи этапта гана китептер эмес, намаз, орозо, зекет эле эмес, ойго, акылга, анализ кылууга багытталган ислам окумуштууларынын ар кандай китептеринин да котормолору менен, мисалы, же болбосо бизден ошол окумуштуулардын чыгуусу менен ушул жаатта көп эмгек кылыш керек. Анан көбүрөөк инсандарга бул багытты бериш керек. Мен ойлойм, чубак ажыраматылык бул жаатта жакшы келе жаткан болчу.
Бирок Кудай таалам насип баягы өмүр аз экен, кыска экен, ошондон ал киши кете берди. Бирок ал коомду кайсы бир деңгээлде дагы бир тепкичке жогорулатты да билим жагынан. Бирок анын максаты дагы жогорулатып академия ачкан болчу. Анан баардык академиялык деңгээлдеги өтө илимдүү, маданияттуу, адеп акылактуу, ар тармакта билими болгон, бизде диний эмес, мейли астрономиядан, мейли математикадан, мейли кыргыз тарыхынан, дүйнөлүк тарыхтан болгон мыктыларды чыгарсакпы деген ниети болгон болчу. Мен ойлойм бүгүнкү анын мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок ага бир аз шарт түзүлүш керек. Мына сиз билимдүү теологсуз да. Анан мисалы Кыргызстанда ошо диний окуу жайларды, мисалы айталык Ислам университетин бүткөн же да башка мындай окуу жайларды бүткөндөрдү көбүнчө биз мындай молдо же имам деп эле кабыл алып коебуз да, мындай жөнөкөй эле бир түшүнүк катары кабыл алабыз. Алардын деңгээлин, билимдүүлөрдү албетте мисалы эмне үчүн эксперттик чөйрөдө пайдаланууга болбойт? Негизинен болот. Муну теологиялык факультетти бүтүргөн биздин теолог агай эжекелерибиз кылып жатат. Бирок жетишсиз болуп жатат. Себеби мындай айтканда теологияны бүтүрүп, теологиялык багыттагы көп окуу жайлардын көпчүлүгү, мисалы Ош мамлекеттик университетинин алдында теологиялык, Манас университетинин алдында, булар дагы көрөк Түркия мамлекеттеринин каржысы менен же ошол жактын колдоосу менен болгондуктан ошол чөлкөмдүн, ошол маданияттын теологиялык багыт анализин кылуу жагына дагы көрөк имерилип кетип атат да. Бирок мен ойлойм каалайт элекмин Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн сиз айткандай теологиялык билим алган инсандарыбыздын дагы тереңдетүү маселесине эмне кылыш керек дегенде дагы эле айтам, бирдиктүү Кыргызстандын өзүнүн мамлекеттик саясатынын негизинде атайын теологиялык академия ачылыш керек батыраак. Бул академиянын пайдубалы курулуп баштаган Токмок шаарында деп эме кылды. Бирок мүмкүн болушунча батыраак бүтүрүп, эмне тоскоолдук кылып атат? Бул жерде мамлекет киргизиш керек. Мамлекет деле кызыктар болгон, ошол учурдагы билим берүү министри өзү барып пайдубалын салган, араб курулушу башталган деп билебиз, бүтүп атат деген ойдобуз. Бирок созулуп баратат дегеним жыл алат окшойт, бир канча жылды. Бирок биз даярдык кылышыбыз керек бүгүнкү күндө. Бул жаатта мен ачык айтам, даярдык кылмайынча биз ислам жаатында деле мейли интеллектуалдык деңгээли жогору инсандарды тарбиялабасак, баардыгы бирдей адамдар же караңгы бир гана бир өңчө жана радикалдуу болгон инсандарды пайда кылып алабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коркунучу барбы? Радикалдуулуктун бар, коркунучу бар. Эмнеге дегенде билимсиз инсандан баардык нерсени күтсөк болот. Динди тайыз түшүнгөн инсандардан бөлүнүп жарылууну, бир катуу радикалдуулукту Кудай сактасын эртең барып бир башка бир инсанга зыян бере турганда жагдайларды чыгып калышы мүмкүн. Бул диндин катасы эмес айтам. Бул ошол жеке адамдын катасы. Туура эмес багыттын берилгендиги. Эгерде биз жакшы жагын ойлоно турган болсок, жакшы жагына тарта турган болсок, анда биз аянтча түз берели. Мүмкүн болушунча каймактарды алып, сөзсүз түрдө тандалма болуш керек. Каймактар алып, каймактар эртең ошол интеллектуалдык деңгээлин жогорулата турган жаатта Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Мунун Өзбекстанда жакында барып мисалын көрүп келдим. Атайын президент өзү баш болуп маани берген. Ал жакта да ошондой академия иштейт. Академия иштейт. Ал жакта атайын Куран үчүн деп да маани бериптир, борбор ачылыптыр. Муфтият өзүнүн ишмердүүлүгүн алып кетип атат. Академия ошол эле хадис академиясы болот, фикх академиясы болот. Ушул жакта мамлекет менен биргеликте журулуш алып баратыптыр да. Эми аздыр көптүр бул мамлекет өзү көзөмөлдөйт, ал тигинтет десек деле, бирок бул баратат да көч. Ошол мамлекеттин мамлекеттүүлүгүнө дагы каршы келбейт, улуттук баалуулуктарын да жоготпойт, ошол диний баалуулуктарын да жоготпогон мыкты келечектеги илгерки баягы чоң улуу аалымдар, окумуштуулар чыгат деген мен үмүтүм бар буюрса. Анткени коомдо мындай исламдаштыруу процесси дагы аябагандай тездик менен өсүп баратат да, туура. Азыр статистика боюнча мисалы мамлекеттик кызматкерлердин динге берилип, анан кийин ислам принциптерин сактагандарынын да саны кескин өсүп жатат да. Бирок ошол эле учурда мисалы карапайым эл деле кызыгат да, эгер ушундай болуп атса, эмне үчүн мамлекетибиз өнүкпөйт, эмне үчүн мисалы коррупциянын деңгээли азайбайт, дагы башка жаман жагдайлар болуп атат депчи. Балким аздык кылып жатат окшойт. Ошол жакшы инсандардын саны көбөйүш керек окшойт. Бизде ошентип намаз окуп баштаса эле, министр намаз окуп баштаса, же президентибиз намаз окуп баштаса эле, же бир мамлекеттик кызматкер намаз окуп баштаса эле корко баштайт экенбиз. Бул ушул радикалдашып баштады, диндарлашып баштады, таптакыр туура эмес нерсе депчи. Баягы Советтер Союзунан калган бир мындай бир жара бар да, түшүнүк бар, ошол калып кеткен да. Негизинен бул мына батыш дүйнөсүн карасаңыз,
Мисалы дейли Америкада болсун, батыш дүйнөсүндө адамдардан мисалы мэр же болбосо бир депутаттар, сенаттын эмелери мусулмандардан чыгып атат. Бул жерде жоолукчаны деле, намаз окуган деле ал ошол өзүнүн ошол мамлекетине кызмат кылып атат ал. Анын диний жашоосу ал өзү үчүн. Диний жашоосун ал эме үчүн колдонот? Арамга барбаш үчүн колдонот, коррупцияга кирбеш үчүн колдонот, башкага зыян бербеш үчүн колдонот, өзүнү ээлеп турган ордун туура эмес колдонуп койбоюн деп колдонот. Биз деле ушул идеология менен, ушул деле өңүттөн алып караган учурда биздин деле мейли депутаттарыбыз, мейли министрлерибиз, мейли мамлекеттик кызматкерлерибиз деле намаз окусун. Ага эч кандай коркуунун кереги жок. Бирок маселе эгер эмне азап айткан болсо, демек бир эле намаз, орозо окуп эле сырткы көрүнүш менен, бирок бул жерде ала берсе же кыла берсе болот экен деген нерсе жатпайт да. Ошол диндин негизги руханий бир мындай жүрөккө жайгашып, жан дүйнөгө жайгашып бере турган негизги өзөктүү маанилерин ала албай аткандабы деп ойлоп кетип атам. Эмне дегенде дин бир эле бул намаз, орозо эмес да. Дин деген нерсе бул жашоо, анан өзүңдү түз алып жүрүү деген маселе. Сен аны Алла Тааланы көрүп турганда ибадат кыл, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат, көзөмөлдөп турат. Кайсы жерде болбогон деген түшүнүктүү жараттуу бул жака берүү да маселе. Ушул эле жагдайда мисалы диний билим берүү менен эле светтик билим берүүнү толук айкалыштырып кетүүгө болот да, туурабы? Болот, эмнеге болбосун? Мисалы үчүн бул нерсенин модельдери бар. Турция бир модели бар, мисалы үчүн Турцияда бир модели бар, жакшынакай эле мектептин, орто билим берүү мектебинин имам хатип деген эмеси бар, альтернативдик, бирок мамлекеттин көзөмөлүндө ошол буларда министрлик бар, билесиздер, Диянет деп, муфтийлик деп, бизде муфтият деп министрлик эмес да, ал жерде ошол министрлик, ошонун да көзөмөлүндө болгон билим берүү менен, диний билим берүү менен светтик билим берүүнү айкалыштырган бир модель бар. Бул Кыргызстанга аракет кылдык тартууга, бирок бизде стандарттар коюлган билим берүү министрлигинде, андан ашып өтө албайбыз. Нереңде мамлекет динден ажыраган. Ошол саясатка карманат да, светтик мамлекет туура. Туркия диний мамлекет эмес да, ал деле кайсы бир деңгээлде светтик билимин алган бир мамлекет. Бирок кылып аткарып жатат. Ошол эле Малайзиянын дагы моделин алсак болот. Диндарлаштыруу эмес, туура түшүнүш керек. Себеби бүгүн талап болуп жатабы, элдерден болуп жатат. Андай боло турган болсо, бир аз да болсо альтернативдик кээ бирки мектептерге мүмкүнчүлүк берген болсо деген нерсе, модель. Бул анда жана диний билим берүү предметинен тышкары болуш керекпи же кандай? Бул өзүнчө бир модель катарында диний билим берүү ошол предметтер эмес. Тарыхын окутулуп атпайбы? Ооба, ал китепте дагы автор катарында айтайын, ал кичинекей эле бир бөлүк да, 9-класска эле жазганбыз да. Бул жерде бир өзүнчө бир билим берүү уясы деп айтабыз. Мектептер альтернативдик. Мисалы бүгүн гимназиялар ачылып жатат, лицейлер ачылып жатат, жеке менчикти. Ошондой эле бирок бүт баары билим берүү министринин алдында, көзөмөлүндө да. Ошондой көзөмөлүндө болгон дагы эле бир үчүнчү бир дагы бир мектептер болсо деген маселе. Себеби бул деле натыйжага карап аракет кылсак, мисалы натыйжасында алар орто курстарынан алдыңкы алып аткан болсо, дүйнө олимпиадаларына чыгып, Кыргызстандын байрагын желбирете турган болсо, бирок адам мектептин концепциясында ошол диний кээ бирки предметтер дагы бар деген нерсе болсо, бир мусулманчылыктын эмесинде болобу, эмне үчүн болбосун деген нерсе. Менимче бүгүн демократиялык коомдо жашап атабыз. Адамдардын талаптарына ылайык мамлекет шарт түзүп берүүгө милдеттүү болгон бир эме. Адамдар талабы эгер болуп жаткан болсо, муну дүйнөлүк тажрыйба менен эсептеш керек. Эгерде зыяны жок боло турган болсо, шарт түзүп берилиш керек деген ойдомун, жеке менин пикирим. Буга бир аз түшүнүк керек го дейм, интеллектуалдуу деңгээл жетиш керек, коркпош керек. Анан чынын айтсам, бул жагынан бизде деле, мусулман коомчулугунда деле ушул деңгээлге жете биле тургандай мүмкүнчүлүккө жетишибиз керек, билим берүү жагынан. Макул деп берсе, биз бере алабызбы деген суроо келет да. Чындыгында, мисалы, ошол сиз айткандай эле ушул бере алабызбы? Анан экинчиден жана академияны ачса, биз ошондой кадрлар барбы бүгүн биздечи Кыргызстанда? Эми биздин диний кызматкерлерибиз балким жаман кетип койсо, мен деле азыр айткандан кийин балким жаман көрүшү мүмкүн. Бирок мен айтып кетейин, чындыгында андай биз баягы диний жактан, диний предметтик жактан балким бере турган бүгүн кадрларыбыз бирин-экин бар, бирок өтө көп эмес. Бул жагынан балким кээ бирки мамлекеттерде мен изилдеп көрдүм, фундаментти баштан койгондук үчүн аларда кадрлар бар. Бирок биз эмне өзү менен сыймыктанып атабыз? Биз азыркы учурдагы абал, диний абалыбыз менен сыймыктанып атабыз. Бизде момунча Куран жаттагандар бар, момунча медреселер бар, момунча мечиттер бар, мына момунча диний билим алган инсандар туура сан жагынан абдан жакшы. Бирок академиялык деңгээлчи, интеллектуалдуу деңгээли жогору, сапаты абдан ошол жагына келген учурда идеалдуу деңгээлде эмес.
Эмне кылыш керек? Баары бир айтам, системалуу көзөмөлгө алмайынча бул нерседе жеке инсандарга, коомго ташталган учурда бул алыска барбайт. Мисалы үчүн илимдүү балдарыбыз келди. Системалуу көзөмөлдү мамлекет жасашы. Мамлекет менен биргеликте болуш керек. Биздин муфтияттын дагы көзөмөлүндө алымдар кеңеши деген бар. Мына ошол мамлекеттик деңгээлдеги эмени көзөмөлгө алганда гана бул деген нерсе баягы кээ бирки диний адамдарыбыз коркушу мүмкүн. Неге мамлекет неге деген система жагынан көзөмөлгө алмайынча, анын финансылык жагы бар, анын методикалык жактары бар. Мунун кийин каржы жактарынан сыртында дагы жайгаштырып, анын жумуш берүү жактары бар. Мисалы үчүн, ошонун баардыгына системалуу ар тараптуу караган учурда керек деп ойлойм. Бул абдан. Бирок ушул реформаны ушул эле системада жасаш үчүн, мисалы, ресурс, адамдык ресурска бардыгы байланыштуу болуп атпайбы? Баары бир адам. Адамдык ресурста жанагыдай жагдайлар, тааныш билиштик нерселер көбүрөөк аралашып кетип аткан жокпу? Мисалы, ошол эле муфтиятта, ошол эле дин башкармалыгында. Өкүнүчтүүсү. Мисалы, алымдар кеңешинде деп деле коеюнчу. Өкүнүчтүүсү канчалык деңгээлде мен баягы Рамазан айындамын да отурабыз, анан эме кылбайлы. Толук деп айта албаймын, бирок кайсы бир деңгээлде кол ийрисинен тартат деген саясат, бул биз белгилүү бир эмеден калганбы билбейм, көптөн калган нерсеби, ушул нерсе кайсы бир деңгээлде бир сезилгендей болуп калат кээде. Мен 100% таптаза болуп иштеп жатат баардыгы, эч кандай тартуу жок. Кадрларды біз ошол бүт бардык эме койгондой сыйлаган кадрлуу эмелер коюлуп жатат дегенден алысмын. Анча-мынча кээде мындай туура эмес багытта, туура эмес тааныш билиш болуп дагы коюлуп кеткен учурлар болот экен. Бул инсандык алсыздыгыбыз. Адам намаз окушу мүмкүн, адам тигинтиши мүмкүн. Ошондон пайгамбар айткан жакшы сөзү бар. Бир чыныгы момун адам, мусулман адам кээде уурлук кылып коюшу мүмкүн ооба дейт да. Тиги жаман ишти кылып коюшу мүмкүн ооба дейт. Бирок чыныгы момун мусулман адам эч качан жалган сүйлөбөйт дейт да. Дурус туура болот дейт да. Бул өтө маанилүү. Мындай сен болгондой, буйрулгандай бол, же болгонуңдай көрүн. Жалалдин Румин айткан жакшы сөзү бар эмеспи, Маулянанын болгонуңдай көрүн дейт. Ичиңден калдай болсоң ошондой көрүн дейт элге. Сен эки жүздүү жасалма болбо. Көрүнгөнүңдөй дагы бол дейт анда. Элге ошондой жакшы көрүнүп аткан болсоң, анда ичиңден ошондой бол. Ичиңден сыртыңдан сонун кылып сүйлөп мынтип, анан ичиңден тигини жаман көрүп, муну жек көрүп, муну артынан ушактап, анан мунун артынан жок муну деп жолотпойлу, мунун ордуна башка болот дей бериш, менин оюмча бул абдан жаман нерсе, дурус эмес нерсе. Мен дин менен таптакыр менен жараштыра албайм. Бул туура эмес деп ойлойм да. Ошондон диний чөйрөнүн ичинде барбы жокпу десеңиз, бар. Өкүнүчтүүсү. Эмне кылыш керек? Аны акырындап түшүндүрүп олтуруп, айнанайында Кудайдан коркууда, билим аркылуу. Бул деле билим аркылуу. Канчалаган имамдарыбыз, Алла ыраазы болсун, абдан сонун, мыкты. Өтө таза, ару таза да, айылдан чыккан эмес деңгээлде. Бирок кээ бирки баалуулуктарды диндин сыртында деле инсандык баалуулуктарды айтып эме алып калсаң, абдан мындай кунт коюп угуп, анан ушул нерсе жетпей атты эле бизге дейт да. Чындыгында бул багыт керек экен бизге деп, багытты күткөн абдан көп инсандар бар. Анан менин дагы бирден бир максатым да ошол атат. Багыт берүүчү мен кыйын адам эмесмин, бирок биз аянтча түзүп беребиз. Багыт берүүчү мыктылар бар да. Дүйнөлүк деңгээлде элдер кабыл алган инсандар бар да. Эмне үчүн биз көз жумушубуз керек? Мисалы үчүн, сиз деле журналистика жаатында дүйнөлүк деңгээлде мыкты бирөө болгон болсо, бирок мен келип жамандай берсем, сиз жаман экен деп калбайсыз да. Сиз өзүңүзгө тажрыйба ала турган анын жакшы жактарын алууга аракет кыласыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы коомго руханий жактан дагы, улуттук, мамлекеттик жактан дагы бере турган мыкты каймак инсандарыбыз бар. Бирок алардын мүмкүнчүлүктөрүн карапайым калк же болбосо тиешелүү инсандар биле албай аткандай. Ким шарт түзүп берет? Бирөө жарым мага себепкер болуш керек. Сиз дагы бүгүн мага себепкер болдуңуз, Алла ыраазы болсун. Ошондой эле биз деле башка бирөөгө себепкер болушубуз керек деп ойдомун. Айтыңызчы, азыр коомдо мындай эки кача пикирлер бар. Булар билимдүүлөр, окумалдар. Экинчи тарап айтат, жок, коом тескерисинче артка кетип баратабыз, коом деградация болуп баратат депчи. Кимдики чын, кимдики калп биле албайсың, анткени мындай чоң бир анализ жок да. Сиз кандай ойлоп турасыз ушул жаатка келгенде? Мен ушун салыштырмалуу ойлойм. Салыштырмалуу айтам, салыштырмалуу башка эл менен салыштырганда. Мен дагы деле айтайын, мындай ислам дүйнөсүндө илгери бир ойчулчу айткан экен да, ислам дүйнө окумуштуу аалым. Европага бардым, исламды көрдүм, бирок мусулмандарды көргөн жокмун деп.
буккансызда. Ошондой эле мусулман дүйнөсүнө келдим. Абдан көп шагыраган мусулмандарды көрдүм, бирок исламды көрө албадым. Исламдын баалуулуктарын көрө албадым. Тазалык, илеттүүлүк, илимдүүлүк билим. Бүгүнкү күндө дагы биздин коомдо окуган эл озот деп ушу дайыма принципти коюп атпайбызбы? Биз окумайынча озгон эл болбойбуз. Ушуну айтайлы. Демек биз абдан бизде интеллектуалдык деңгээли жогору инсандарыбыз, окумуштууларыбыз көп дегенибиз менен дагы эле биз эски 90-жылкы, 80-жылкы отчеттер менен калып калатабыз. Туура көп. Ошол эле маалыматтар менен, ошол эле мектептерибизде ошол момунча пайыз инсандарыбыз мектепте окуп бүтүрүп атат. Бирок кандай бүтүрүп атат? Бир класста 50-ден 60-тан окуучу болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө миллионго жакын биздин жаш балдарыбыз мектебинде, бала бакча эмесине бара албай аткан болсо, бара албай аткан баланын садикка, бала бакчага барган баланын ортосунда айырма канча алыс экендигин, баягы жогору, төмөн экендигин муну билген инсандар катарында анализ кылып атабыз да. Демек бүгүнкү күндө биз коом деградация болуп атабыз. Бүгүн биз эгерде биз окуган эл катарында китепке, билим берүүгө, изденүүгө, лабораторияларга, мамлекеттик деңгээлде коомдук негизде биз деле шарт түзбөсөк, тойкана эле, анан ресторандарга эле эптеп күнүмдүк баягы пайда алып келген нерселерге эле акча тыйындарыбызды корото бере турган болсок, биз деле жөнөкөй карапайым калк катарында тойдон башыбыз чыкпай турган болсок, кошмо ойлор менен башкалар менен, анда биз өнүгө албайбыз. Эмнеге дегенде биздин келечегибиздин мындай жарык болушу муун, келечек муунга болгон биздин инвестициябыз болот. Ал дагы билим берүү менен болуш керек. Билим берүү, адеп ахлак. Ушул экөөнү дайыма эгиз катарында алып жүргөн коом гана өнүгө алат деп ойлойм. Бир гана билим берүүнү койсок, шек санаган көп адамдар чыгарабыз. Билим берүү гана, илимине гана маани берсек, бир гана бул руханий жагын карасын, билим берүүнүн кереги жок. Мектептин эмне кереги бар? Окутпай эле койгула. Бул намаз окуса эле болду дей турган болсок, радикалдуу инсандар чыгарабыз. Бирок экөөнү бириктиргенде гана идеалдуу, мыкты, эки канаттуу куш сымал болгон, учкан, калкып учкан, үстү жактан көрө билген мыкты муунду чыгара алабыз деген ой менен жашап атабыз. Айтыңызчы, мисалы азыр билим берүү министри жаңы келди да, анан ушул мисалы фонд аркылуу бир мындай билим берүү жаатта жана сиз айткандай динди айкалыштырып бир кетүү боюнча сунуштарыңыздар менен кайрылдыңыздарбы? Анан ал жактын пикири кандай болуп атат? Мен азыркы министрибизди абдан жакшы сыйлайм, Каным агайыбызды. Буга чейин дагы ал киши менен дагы интервью кылган жактарыбыз бар. Мисалы үчүн жеке личность катарында абдан сыйлайм. Буюрса, мен ойлойм жакшы ийгилик табат деген ойдомун. Анан ушул жаатта дагы абдан кенен карап, ар тармактуу ойлонуп туруп, анан жакшы бир жыйынтык тыянак чыгарып беретен үмүттөбүз. Биз эми барайын деп атабыз. Ал кишиге жолуга элекпиз мындайча айтканда. Жаңы жумушун баштады. Бизден да толтура башка дагы маселелери бар. Жагасынан буюрса бир атайын зыяратын кылып барып, долбоорлорду сунушубуз. Биринчиден эң негизгиси мектептердеги адеп ахлак, иман сабактарынын жөнгө салуу маселесин. Бул азыр бир өнчөлүү баягы пилоттук проект катарында, андан кийин былтыр эле биринчи эме катарына кирди да, шашылыш түрдө болду. Автор катарында биз абдан шашылдык, чынын айтайлы. Анан 7-чи, 8-чи, 9-чу класста деп гана кылынды. Эми мүмкүн болсо дагы муну дагы бир аз төмөнгө түшсөк, мисалы үчүн адеп ахлак сабагы дейбизби, мисалы ошондой бир эмеде түшүп, иман сабактарын бир аз мектептерге, ар бир мектепке кире тургандай деңгээлде. Анан кадр маселеси кандай болуп жатат? Экинчиден, жана айткандай, альтернативдик кээ бирки ошол билим берүүдөгү мектеп менен руханий мектептин ортосундагы балким бир атайын курстарды, же балким атайын бир мектептер пилоттук проект катарында мүмкүн болсо ошолорго атайын бир шифр берип, уруксат берүү жагында кандай, мыйзамдуулук жагын, ошого кандай карай тургандыгын жагында билгим келип жатат. Мен эми айткандай өтө кызык болот мен үчүн. Агайдын да ойнугу ушул жаатта барып баарлашсамбы деген ниетим бар буюрса. Өткөндө дагы жана Гапыр Мардеминов агай ушул сунушту, ушул сыяктуу ойду айтып атты эле, билим берүүдө дин менен ушу мектепти мындай айкалыштырыш керек депчи, ошондо балдардын тарбиясына мыкты болот деп. Ооба, Гапыр агайды абдан сыйлайбыз. Абдан бүгүнкү күндө тренд болуп жаткан биздин баягы мугалим деген эмедеги бүгүнкү заманбап Кыргызстандын символикалык бир эмеси болуп атат. Гапыр агайды бир үлгү катарында. Мен абдан сыйлайбыз, мектебине да барганмын көп. Анан агайдын айткан эмеси чындыгында ооба. Балким буну бир руханий десек эми да жакшы болот окшойт негизи. Дин дегенде элдер чочуйт экен, динди киргизеби депчи. Мектептерде анан ар кандай ишенимдеги инсандар да бар экен да. Биз
башка инсандардын дагы ишенимин сыйлоо менен мамиле кылышыбыз керек экендигин айткым келет. Жүрөктөргө ыйманды коюп, Алла Тааланын иши, Кудай Тааланын иши. Ошондуктан мен адамды адам катарында сыйлай билсек дейбиз. Биз эмне кылып атабыз бүгүн? Бирөөңчө эле өзүмө жаккан нерсе мени менен бирге болсун, жакындарыбыз, мага жакпаган нерсенин баары менден сырткы аны менен мамилем болбосун деп атабыз. Бул бөлүп жаруучулук, дагы эле кайра айтам, радикалдуулук биримине алып баратат. Ошондуктан агайдын айткан абдан туура. Бириктириш керек, бирок канткенде, кантип сүзүп алуу керек. Сүзүп алып, баланын деңгээлине бере билүү керек. Анын ата-энелер мектеби абдан идеалдуу, сөзсүз түрдө. Балдардын өзүнө кээ бирки жеке, мисалы лицейлердин, сапат лицейлердин өзгөчөлүгү нерсе, менин балам да окуйт. Мектептерде, мектептин өзүнүн класс жетекчиси болсо, мектеп мугалимдер болгон болсо, класстын ар бир класстын сөзсүз түрдө тарбиячысы болот да. Тарбиялык эмеге абдан маани беришет. Бир класстын 15 баланын же 20 баланын бир тарбиячысы болот. Ал баланын жүрүм туруму, ал баланын коомдук орду, жетишкендиги, үй бүлөдөгү орду кандай болуп жатат, үйгө чейин келип көзөмөлдөйт. Мунун сабак окуткан жери кандай, ата-эне кандай мамиле, жумасына канча жолу бул киши менен китеп окуп атасыз, мамиле кылып атасыз, атага катар нерсе кантип мамиле деп көзөмөлдөйт. Анан албетте натыйжа болот да, натыйжа болот. Бирок биз муну жалпы Кыргызстанда мектептерге койсок кандай болот эле? Бир гана бир завуч, тарбия завучуна берип койбостон, бир мектепте бир тарбия завуч коюп койбостон, ар бир класска балким бир тарбиячы, бүгүнкү күндө практикага өтө турган, толтура педагогикалык жаатта эжеке агай боло турган инсандарыбыз бар. Аларды кийирип олтурсак, мисалы үчүн да, абдан жакшы бир натыйжа алсак керек эле деп ойдойм. Бул көп деле бюджет керек кылбайт, талап кылбайт. Буюрса, ушул жакшы сунуш пикирлердин баардыгы жанагы Ордо диалог платформасында ишке ашат экен. Мына аты айтып тургандай эле Ордо чогулабыз, сүйлөшөбүз, пикирлешебиз, анан ошол платформаны биз коомго алып чыгабыз. Алып чыгабыз. Ооба, туура айтасыз абдан. Ошондуктан биз ушул Ордо диалог платформабыз коомдук фонду аркылуу көптөгөн жакшы долбоорлорубузду алдыга коюп жатабыз. Эми иш жаңы эле башталды. Бисмилла дегенде эле эми иштин башында буюрса мына куттуу Рамазан айынын берекеси менен ооз ачуу менен бисмилла деп баштайбыз, саналаш жакын инсандарыбыз менен. Анын аркасынан бир канча долбоорлорубузду бир жылдын ичинде ишке ашырабыз.